четинен жакшы көрктөндүрүү маселесин чечип атса дагы, ошону менен катар сөзсүз түрдө жөн эле тигип коюп тим болбостон, бул жерде атайын тийиштүү планировкалар жүргүзүлөт, тийиштүү четтери корулап, камчылатып сугаруу системасы киргизилет жазга чейин. 2035-жылга чейин ушу Ысык көл областынын Борбор Азиядагы алдыңкы эң таза экологиялык жана биосфералык зоналардын бири Борбор Азиянын көркү боло тургандай областка жеткизебиз деген жакшы стратегия кабыл алып жатат азыркы учурда иштелчү. Ошонун алкагында Ысык көл областы жашыл экономикага багытталган Жашыл мурастын алкагында Ысык көл областынын ыйгар мукты өкүлү Улан Ишеновичтин тапшырмасынын негизинде шаарыбыздын мэри Азамат Арнабекович колго алып, бүгүнкү күндө жол боюнда көчөттөрдү, ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуу иштерибизди улантып жатабыз. Ошондой эле бул иш-чарага чоң көмөк көрсөткөн токой кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Бардык сасына жана ошондой эле ийне жалбырактуу көчөттөр менен камсыздап берип жатышат. Биргеликте ошо шаарыбыздын бардык кызматкерлери менен биргеликте чогуу бирге чыгып ынтымакта ашар жолу менен жол боюна тигүү иштерин кызуу жүргүзүп жатабыз. Президенттин жарлыгы негизинде Жашыл мурас улуттук компаниясынын алкагында жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин токой кызматынын тапшырмасынын негизинде ушу мэриянын кызматкерлери менен ушул балыкчы шаарынын кире беришин жашылдандыруу иш-чараларын өткөрүп атабыз. Өткөн жумада да бул иш-чараны баштаганбыз. Бүгүн мына ошол иш-чаранын уландысын алып барып атабыз. Бияка эми балыкчы шаарын жашылдандыруу максатында 2636 аскер бөлүгүнүн аскер кызматчылары бөлүнүп келип, өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Ошондой эле булардын өсүшүнө дагы өзүбүздүн салымыбызды чыда калса суу да куюп өстүрүшкөнгө салымыбызды кошконго даярбыз. Биз өзүбүздүн калыбыбыз менен келип, ошол колубуздан келишинче жардамды көрсөтүүгө аракет кылып жатабыз. Мен ошо жаштарга айта кетет элем, сиздер дагы ушундай иш-чараларга катышып, мекенибизге, шаарыбызга салым кошуңуздарды суранат элем.